Ошол жылдын 28-ноябрында боло турган парламенттик шайлоого карата тийиштүү даярдыктар жүргүзүлө баштады. Президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Улан Далиев жыйындын жүрүшүндө облуста шайлоого карата көрүлүп жаткан иштерден маалымат берди. Шайлоочулар өзүнүн тизмесин тактоо үчүн алдын ала 2020 жылдын 14 сентябрында шайлоо участкаларында тизмелешинде. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы аппараттын кызматкерлери тарабынан облустун бардык район шаарларында шайлоого карата тартылган идентификациялык жүргүзүүчү операторлорду окутуу 21 жылдын 15 сентябрында башталган. Жыйындын катышуучулары алдыдагы шайлоого карата уюштуруу жана техникалык даярдыктар, ошондой эле коопсуздукту камсыз кылуу боюнча маселелерди талкуулашты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова парламенттик шайлоонун өзгөчөлүктөрү боюнча калкка толук маалымат жеткирүү зарылчылыгын айтып, пандемияны дагы эске алуу керектигин билдирди. Пандемия 4-чү болушу мүмкүн. 4 мага мы хотим, чтобы все соблюдали санитарно-эпидемиологические нормы и просим дифференцированную ответственность, да, дезинфекция органов местного самоуправления, дезинфекция помещений. Обеспечение всех избирателей масками, санитайзерами, это избирательные комиссии, соблюдение социальной дистанции за участником, это мы просим внутреннего помогательного, да, внутри участника комиссии делают. И температуру контроль с органами санэпидемнадзора совместно с органами местного самоуправления. Мындан сырткары борбордук шайлоо комиссиясынын эксперттери республиканын район шаарларын кыдырып, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрүшүп, шайлоо боюнча окутууларды жүргүзүшүүдө. Алар бул жолкусунда Ысык Көл облустук медиа борборунун кызматкерлерине семинар өткөрүшүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Себеби деген жанагы шайлоо тутумдары өзгөргөндүктөн бул калкка, шайлоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Бул жагынан биздин регионалдык кесиптештердин дагы баягы ролу чоң. Ошондуктан биз ошол өзүбүздүн кесиптештерибиз менен жолугушууда жана үгүт иштерин, маалымат иштерин кандай жүргүзүш керек, кандай баягы өзгөчөлүктөр болду, кандай өзгөрүштөр болду. Мына ошол жөнүндө маалымат берип, ошондой эле ошо жерлерде болуп аткан биздин маселелер боюнча болуп аткан проблемаларды талкуулоо иретинде келдик. Ал эми семинардын катышуучулары шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилгенин билишкени менен жеткиликтүү маалымат жок экенин айтышат. Борбордук шайлоо комиссиясы уюштурган окуу семинарда шайлоонун жаңы жоолору менен таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн, шайлоо мыйзамдарын үйрөнүүгө, өбөлгө болгонун айтышып, элге туура маалымат берүүгө аракет көрүлөрүн семинардын катышуучулары билдиришти. Биз эми ошол өзгөрүүлөрдү элге туура жеткирүү, так маалымат берүүдөгү алгач өзүбүздү ошол боюнча маалымат алсак деген негизде максатта анан ушул жерге келип окуп атат. Андыктан мен ушул борбордук шайлоо комиссиясына чоң ыраазычылык билдирет элем. Мына атайын эксперттер келип бизди туура маалымат берүү, ошол элдерге жеткиликтүү кылуу максатында бир жакшы иш-чараларды уюштуруп берип атат да. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо 28 ноябрда өтөт. Ага чейин борбордук шайлоо комиссиясынын эксперттери республиканын район шаарларын кыдырып, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө окутууларды жүргүзүшөт. Талант Айдарбеков, Алтынбек Исаев, Сергей Мишенко, Ысык Көл жаңылыктары.